Азыркы биз жашап жаткан коомубузда сколиоз оорусу менен ооруган жаш мекендерибиз күн санап көбөйүп жатканы тынчсыздандырбай койбойт. Бул жолу Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат Байматов Ош облусунун Нокат районуна барып, сколиоз оорусу менен кайрылган Максатбек Кушпак уулунун абалы менен таанышып келди. Урматтуу мекендештер, баарыңыздарга биз ушул Оштон, Нокаттан салам жолдойбуз. Бардыгыбыз Кудайдын буйругундабыз. Анан ушул бир видеону көрүп аткан бир тууган ушул көздүн көрүп атканына мүмкүнчүлүк бергенине шүгүр деп, ушул ден соолуктун жакшы болуп тургандыгына шүгүр деп, көргөнгө мүмкүнчүлүк берген Кудайга, бир суу ичсе кекиртектен жашынакай суу өтүп аткандыгына шүгүр кылып, бутубуздун базып жүргөндүгүнө, 12 мүчөбүздүн түгөлдүгүнө Кудайга рахмат айтып, анан ушундай кыйналып турган замандашыбызга, мекендешибизге, бир боорубузга бул милдетибиз биздин достор. Милдетибиз. Мындайлар көбөйүп кетти деген сыяктуудай ойлордо болгон да учурлар бар. Мындайлар көбөйүп кетти дебеңиз, балким эртең сиздин түйүңүздөн мындай сыноону жараткан берип коюшу мүмкүн. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мындай пайгамбар алейхисалам дагы бир мусулмандын көйгөйүн экинчи мусулман чечишине бир үлгү катарында осуят айткан экен. Ошон үчүн жабыла көтөргөн жүк жеңил болот деп кыргыз атабыз айткан. Мен ушул кадамды кадамдап, мен бир чети сүйүнүп баарыңыздарга рахмат айтам сөз башында. Ыраазычылык билдирем, себеби мына Максатка окшогон канчалаган бир туугандар жакшырды. Эгерде сиздин биздин жакшы адамдардын кол сунуусу болбосо, демек мындай тагдыр дагы да мындай кыйынчылыкты жаратып, анан мындан дагы оор күнгө туш келип калышлыгына сиз макул эмессиз да, мен да макул эмесмин, кыйналып калышлыгына. Ошон үчүн эгер кыйналышлыгын каалабасак, эне батасына бир ээ болойлу десек, Кудай ыраазылыгына жетейли десек, демек кол сунайлы бир тууган. Мен да атайын ар бир кадамымда бир сооп жазса экен деп келдим мен дагычы. Анткени эртеңки акыретибизди ойлоп, баарыбыз кааласак каалабасак да өмүрдөн өлүмгө жакындап баратабыз. Кантсек дагы, кандай даражадагы адам болсок дагычы. Анан ошон үчүн максат Аллах Таала өзү берген дартына шифа берсин. Эртерээк жакшы болуп кетет, мен эми тилектешмин да. Анан ушу экран алдындагы реквизиттер бардык ушу Максаттын өзүнө таандык. Салсаңыздар эч кандай посредниги жок эле, ошол колуңуздардагы кол телефондон эле жөнөтүп коюу мүмкүнчүлүгү бүгүн бар. Заман өнүккөн, Кудайга шүгүр. Ошон үчүн ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, бир күн бир сок ичпей койсоңуз дагы, 100 сом болсо дагы салып койсоңуз, Максат үчүн чоң жардам. Кудай буйрса, ушул кыйшайып турган дене мүчөсү түзөлүшүнө себеп болосуз. Бул себепкерликтин сөзсүз Кудайдын сыйлыгы бар достор. Ушул Кудайдын сыйлыгына ээ болгонго аракет кылайык. Анан Максат өзүң мекендештерге бир жакындай бир кайрылып, ушу жакшырып кетишиңе чакырык кылып койсоң болот да өзүң. Урматтуу кыргыз элим, мен жакында Азамат Байматов агабыз менен Индия жергесине барып операция болуп келем. Ошого каражат жагынан жетишсиз болуп жатат. Салымыңыздарды кошсоңуздар дейм. Максатбек мекендешибиз 18 жыл мурун бул дүйнөгө келген. 9 жашка чыкканда сколиоз оорусунун белгилери билине баштаган. Ошол күндөн бүгүнкү күнгө чейин дарыланып жүрүп, бирок жыйынтыксыз болгондуктан операция кылдыруу керек болууда. Уулунун минтип бел омурткасы кыйшайып турганын көргөн энеси көзүнө жаш алып, кайрымдуу элге кайрылууда. Мен бул баламдын ооруганын 10 жаштан, 9 жаштан билип калдык. Резко эле бир жагы кыйшайып калыптыр. Ошонун баштагынан врачтарга көрүнүп, мына Оштон лечение алып, революционный центр деп ошол жерден кыйла лечение алып жүрдү да, бул көп убактысы ошол жерден өттү. Андан кийин жашы 16га чыгып калгандан бул чоң немелерге, частныйларга жөнөттүк. Ой элерде дирижерный залдар бар экен, ошол элерде массаждарда жүрдү. Ошентип таасири тийбеди. Ушинтип балам бир жагына кыйшайып, бир жак бутун тартып, барган сайын дем алышы кыйын болуп, бир жагы белим, мына бөйрөгүм талып ооруп жатат деп неме кылып баштады да. Ошонун бери биз ушул неме кылып келе жатабыз. Урматтуу кыргыз элим, силердин жардамыңыздарга Аллахтан дуа кылышыңыздарды суранам. Ушу менин уулум Максатбек Нокат районунун Кыргыз айылынын Борка участкасында 2004-жылы туулган. Шунун бери ушу сколиоз ооруна
муктаж неме болуп келатат. Сиздерди ушул кыргыз элим жардам беришиңиздерди, ушу балама кичине жардам беришиңиздерди суранам. Ушинтип Индия жергесинде операция болот деп ушу барган сайын бир жак бутуян тартып, кичине аксап басып калганына неме болуп атабыз. Кыргыз элим жардам бериңиздер. Менин балам өзү сал мындай сабактарга жакшы неме болот дагы, телефондордон таап, апа мына Азамат Байматов байкем көп адамдарга жардам кылып, көп адамдар жакшы болуп келип атат экен, апа ушул акеге, байкеге кайрылайлыкчы апа деп неме кылгандан кайрылып, ушинтип кыргыз элинен жардам сурап атабыз. Индия шаарына барганына көп каражат кетет экен. 2,5 миллион деп неме кылып атат. Биз эми сиздерден суранабыз, ушунча акчаны кандай неме кылабыз? Жардам бериңиздер, кыргыз элим. Сколиостон айыгуу операциясы өлкөбүздө эмес, чет жерде жасалат. Ал эми операция көп каражатты талап кылат. Максатбектин үй бүлөсү керектелүүчү акча каражат жок болгондуктан ментип кайрымдуу элден жардам сурап турушат. Ошондой эле туулуу өскөн айылынын эли дагы колдорунан келген жардамын кылып жатканын айыл башчысы билдирди. Мына ушу Кудай кааласа максатка быйыл эртеңден баштап туруп, максатты мына оорусуна полный биздин айыл өзүбүздүн айыл. Бурга айыланын даже айыл өкмөтү жардам беришке жолдору көп. Биз муну пландаштырып койгонбуз, эми эртең бүрсүгүндөн баштап туруп биз адамдарды чыгарабыз. Адамдарды чыгарып туруп, ар бир көчө боюнча эле чыгарып туруп, топтошту организовать этебиз. Айыл өкмөттөн даже жардам алышка кудурет жетет, баарыгы. Ошондой болуп туруп, максатты Кудай кааласа жакшы кылып туруп сакайтып алышка кудуретибиз жетет. Мен дагы ушул немеден пайдаланып кетейин, ушу жалпы кыргыз элине суранып кетейин, ушу колуңуздардан келсе, ушул бала үчүн жардамыңыздарды аябасаңыздар деген сураныч менен кайрылып жатабыз. Мен ушул Борко айылынын айыл кеңешинин депутаты, айылдар кеңешинин төрайымы. Мен бул максатты кичинекейинен эле билем, аябай активдүү окуучу. Анан калса эң көп кыздардан кийин бул элдин тилеги менен жарлыкка келген бала. Буюрса максат айыгат, кыргыз элим турганда максатты айыгып, келечекте кыргыз элине жакшы кызматтарды кылып берет деген биздин үмүт тилегибиз бар. Ошондуктан урматтуу кыргыз элим, Кудай кааласа ошо жаш балабызды көптөп туруп жакшы колдоп, ушу балабызды айыктырып алууга бардыгыбыз Алла үчүн дагы салымыбызды коссок деген сиздерден сурануу, кайрылуу ушу Борко элинин энелердин атынан кайрылып кетемин. Максатбек азыр 18 жаш куракта. Бул аты жаман оору күн санап күчөп, дем алуудан кыйналып келет. Бел умурткасын түздөтүп, эл катарына кошулууга кайрымдуу элдин жардамы керек болуп турган кезде. Ошол себептен кайдыгер карабай, колубуздан келген жардамыбызды берүүгө чакырабыз.